остановкадан чыкканда таш бул жака көчүп атат. Кыргыз элинен айланып кетсе болот. Разаковго учкан учак кайра Бишкекке кайтты. Разаков шаарына учуп барган Осман Airlines компаниясынын учагы техникалык себептерге байланыштуу кайрадан Бишкекке кайтууга аргасыз болду. Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасы билдиргендей, самолет учуп конуу тилкесине ийгиликтүү конуп, андан ары сүйрөгүч менен сүйрөп кетишкен. Мекеме учурда окуяга эмне себеп болгону аныкталып жатканын кабарлады. Осман Airlines компаниясы азырынча расмий маалымат бере элек. 7-июлда Тезжет компаниясынын Бишкектен Ошко бет алган учагы Учар алдында кырсыкка кабылып, андагы 181 жүргүнчү жана 6 экипаж мүчөсү борттон эвакуацияланган. Манаста тууну илип айдаган айдоочуга айып салынды. Мен айдабайм, жашап отуруп кетти. Түшүнбөйм, деректер башлаган. Кандай көрүнүп атат? Эмне деп көрүнүп атат? Сиз айтсаңар. Суу ташкыны жыландарды уясынан сүрүп чыгардыбы? Кытайда дамба жарылышынан улам келип чыккан суу ташкынынан кийин аймактарды жыландар каптады. Суу каптоодон жабыркаган турак жайларды жана көчөлөрдү уулу сойлоочулар жергиликтүү калкка олуттуу коркунуч жаратууда. Адистердин айтымында суу ташкыны жыландарды өз уяларынан чыгарып, адамдар жашаган коопсуз аймактарга качууга мажбурлаган. Учурда куткаруучулар жана тиешелүү кызматтар тазалоо иштерин жүргүзүп, элди этият болууга чакырууда. Бийлик өкүлдөрү жарандарды суу баскан аймактарга жакындабоого жана өзгөчө сак болууга эскертти. Каракол капчыгайы. Тоо келаткандар болсо азыр ичине коюп тургула, келебей. Муякта ДУга чалдык. Келип тазалайт, тазалагандан кийин аны каптайсыңар. Өйдө жактагылар түшпөй коюп турларсыз пока. Лев Толстой көчөсүндөгү уят көрүнүш, коомдук жайдагы маданият кайда? Лев Толстой көчөсүндө өтө ыплас жана уятсыз окуя катталды. Кытайдан келген бир топ жарандар шаардын борбордук көчөлөрүнүн биринде элдин көзүнчө эч тартынбастан коомдук өтмөктө зара кылышты. Бул биздин борбор калабыздын маданиятына, тазалыгына жана биздин коомдун баалуулуктарына ачыктан ачык жасалган сыйлабастык. Чет өлкөдөн келген конок болобу же жергиликтүү жаран болобу мыйзамды сыйлап, коомдук жайда жүрүм-турум эрежелерин сактоого милдеттүү. Бул видеону өтүп бара жаткан жарандар тартып алган элдик видео. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.